Лаврова министр финансов болып тұрғанда, кейбір мемлекеттік органның қызметкерлері конфискация болған нефритті жеке қызықшылығын көздеп сатабыз деп әрекеттерді қылған 1 миллион сом қойшы. Ошонда мен ушул жерде 5-ші акырылышта сессияда ушул маселени көтөрүп, премьер-министрге, министрге кирип айтып, уят болосуңар деп, ошондо комиссия түзүлүп, ачык аукцион өтүп, 100 миллион сомго сатылган. Мына биздин коллегабыз Бактыбек Сагындыкович ал мындай тасыктап бере алат да. Себеби ошол комиссияга кирип, ошол киши башында туруп, ошондо 100 миллион сом бюджетке бир аз салымыбыз болсо да биз түшүрүп бергенбиз. Ошондо мен сурангам, мады айылында билесиз өзүңүз, мады айыл өкмөтүндө эл көп. Биздин айылда ошол эле чектеш жайгашкан айылдарда бала бакчага муктаждык өтө чоң. Ошол жылдан бери мен жыл сайын кат жазып суранып келетам. Мына бүгүн эртең менен келсем, сиздин колуңуз менен министр финанстын, зам министр финанстын колу менен мага жооптор келди. Мен көтөргөн ар кандай маселеде көйгөйлөр көтөргөн суроолорго мага жооп келди да. Бардыгы отрицательный. Мен сизден суранат элем, мынандай да баягы эртең менен ошол жоопторду окуп туруп, анан бир анекдотту эстеп кеттим. Мага келгенде эле Ленин өлүп калабы дегенчи. Алмаз Акучанович, сизден сураныч, акыйкаттык болуш керек, бардыгына тең болуш керек. Анан оппозиционный фракция деп эле андай мамиле туура келбейт. Мен өзүм үчүн суранган жерим жок. Ошол жерде эл суранып келатат 9 жылдан бери. 9 жылдан бери чечип койсо болот эле да бир маселени. Чечилип атпайбы, көрүп атпайбызбы? Ошол сураныч, мен дагы кайталанам. Таза суу боюнча маселени көтөрдүм. Ал жерде мен элементарный логикага чакырдым. Кантип бир жергиликтүү кеңештин чечими башка бир жергиликтүү кеңеш жайгашкан элге юридикалык баага ээ болот депчи. Мага келген ответ башка. Мен атты сүйлөсөм, алар мага төнү сүйлөгөндөй да. Ошого көңүл буруп коюңуз, мына жакында келген жоопторго. Анан кийин сизден ушул боюнча мен жооп күтөм. Рахмат.